Президент Садыр Жапаров аз эле мурда бүткүл кыргызстандыктарга кайрылып, катуу экономдобосок болбойт деди. Бул идея мага жакты. Эң зарыл деген нерселерге акча табуу кыйындап баратат. Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Биз буга даяр болушубуз керек. Бирок андан аз өтпөй өзү экинчи жаңы Ак үйдүн курулушун баштап жиберди. Азыр абал оор, бардык жерде кымбатчылык, баалар өстү, жумуш жок. Эң зарыл деген нерселерге акча табуу кыйындап баратат. Кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Албетте кеп ушунда жана бул курулушка тартылган адамдардын репутациясында. Жапаровдун айланасына өзү убада кылган жаш жана жаңы жүздөр эмес, кезектеги жаңы райымдар, жаңы икрамдар, жаңы алмамбеттер бат эле чогулду. Алардын айрымдарынын аттарын атап дагы берели. Анын алдында Ак үйдүн курулушуна айырбашталчу жердин тарыхы менен математикасына кыскача токтолсок. Сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Мен аты жөнүм Али Токтокунов. Бул каналга жазылып, видеого лайк койгонду жана жакындарыңызга жөнөткөндү унутпаңыз. Ысык көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан Ак үйгө мамлекеттин бир тыйын акчасы кеткен жок. Болгону президенттин иш башкармалыгына караштуу 16 гектар жерге алмашып жатабыз. Биз жер бердик деп, алар имарат куруп берди. Бүттү, деп жазды Жапаров Фейсбугуна. Бирок бул жерде президент тилекке каршы элди манипуляция кылып атат. Бир тыйын кеткен жок дегендин өзү туура эмес. Президенттик иш башкармалыктын жери кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин, сиздин, менин жерибиз. Болгондо дагы Бишкектин эң чүйгүн аймагында. Биз өз маалымат булактарыбыз аркылуу ал 16 гектар жердин дайын дарегин таба алдык. Көңүл буруңуз. Ак үйдүн курулушуна айырбашталчу жер Абсамат Масалиев проспектисинин же Южный магистралдын боюнда Ынтымак 2 паркынын каршысындагы мына ушул жер. Бир тарабы чоң парк, бир тарабы аларча суусу, түштүк жагынан тоонун жели согуп турат. Кышында Бишкекти буюктурган ыш демейде бияка жете бербейт. Бул тилке далай үй салгыч бизнесмендин шилекейин агызганын айтпасам деле түшүндүңүз окшойт. А бирок мэрия жерди жеке менчикке берүүгө мораторий бар деп бербей келген болчу. А түгүл 2 жыл мурда футболчуларыбыз катуу жылдыз болуп, стадион салуу Кыргызстанда номер 1 тема болуп, FIFA миллиондогон доллар грант беребиз деп турганда дагы бул жер тилкесин ала алышкан эмес. Бирок бул тилке президенттин иш башкармалыгына өттү дагы, андан ары жеке колдорго суурулуп баратат. Президент Жапаровдун бул 16 гектар жер деле бир күнү жеке колдорго өтүп кетмек, андан көрө мамлекеттин пайдасына бир имарат туруп калсын дедик дегенинин өзү дагы манипуляция. Мына эми жеке колго өтпөй эмнеси калды? Эми баасына токтолсок. Президент айткандай, жаңы Ак үй бир тыйын коротулбастан салынып аткан жери жок. Бердеги 16 гектардын баасы эстен тандырат. Бул кабар чыкканы коомчулукта жердин баасы боюнча түрдүү пикирлер айтылып жатат. Ал пикирлерди жана ошол тилкеге жакын арада сатылып жаткан жерлердин баасын карап көрсөк, бул аймакта бир сотых жер тилкесинин баасы 30 миңден 50 миң долларга чейин турат. Ошондо Ак үйдүн курулушуна айырбаштала турган жер 48 миллиондон 80 миллион доллар аралыгындагы баага арзыйт. Ушунчалык мүлккө айырбаштап туруп, чиновниктер үчүн жаңы кеңсе куруп берүү азыр керек беле? Бул зарылчылыкка кийинчерээк токтолобуз. Ага чейин проектти кимдер башкарып жаткандыгын айтып берейин. Президент Ак үйдү кыргыз курулуш компаниясы куруп, 16 гектар жерди ошол аралаарын кошумчалап жазды. Бирок так ким экендигин ачыкка чыгарган жок. Маалымат булактарыбызга таянып, аркы берки көргөндөрдүн айтканына таянып, биз алардын аты жөндөрүн азыр айтып кетели. Өткөн жылдын октябрында Бишкектеги ТЭЦти тейлөөнүн тарых таржымалы өтө күмөндүү бир Hampton Resources Limited аттуу чет элдик компанияга бергени жатышат деп айтып чыккан, эгер эсиңизде болсо. Өздөрүн казакстандыкпыз деп атаган, бирок түпкү тамыры Британияда жайгашкан, артында орус аялдар турган күмөндүү компанияга берип атышат. Буга Садыр Жапаров баш болуп, бийликтегилер катуу чечалашкан.
Дегени менен бийлик 2 ай өтпөй Hampton Resources Limited менен кызматташтыкты токтотууга аргасыз болгон. Анткени эч бир тажрыйба, тарыхы жок. Кагаздагы компанияны стратегиялык объектиге киргизүүнүн өзү эле чоң кылмыш болмок. Муну эске салганымдын себеби дал ошол күмөндүү Hampton Resources Limited деген компанияны жылоолоп сүйрөгөндөрдүн бири Равшан Сабиров болсо, бири Марат Турсунбеков деген киши болчу. Бирок аз жерден кылым кылмышы болуп кете жаздаган бул иш үчүн алар жазага тартылышкан жок. Тескерисинче, андан чоң проекттин башына келишти. Бир аз кенен айтып берейин. Эл арасында Рыжий Марат деген каймана атка ээ бул киши президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун ишенимдүү адамы. Президент болгондон кийин коомдук башталыштагы кеңешчиси болду. Бул видео өткөн декабрда Токмоктогу балдар үйүнөн тартылган. Машина деген микроавтобус менен. Буну эми мына ушул ремонтко жардам берип аткан бул жерде сиздерге Нургалы мырза кел бери. Мынакей ушул жигит бизнесмен өзү строитель мынакей, анан Марат. Мына ушул жигит экөө угуп эле эч кандай мага дагы айтпай өзүлөрү эле келип мына жардам берип атышат. Бул соопчулук үчүн деп, ушу жетим балдар үчүн деп жардам берип атышат. Анан мынакей Марат бир машина берди, сиздин артыңыздан тапшыралы деп. Макул деп ушуну сиздерге тапшырып атабыз. Мынакей. Рахмат. Бир ай өтпөй 22 январда президенттин иш башкармалыгына караштуу социалдык, экономикалык, административдик объектилерди куруу дирекциясы түзүлдү. Анын башына Марат Турсунбеков келди. Административдик объекти куруу деген сөз мына ушул Ак үйдү куруу дегенди билдирет. Видеодогу президент мактаган дагы бирөө Нургалы Асаналиев деген киши. Азыр эле интернетке кирип, аты жөнүн жазып издесеңиз, Асаналиев тууралуу алдап кетти, кармалды дегенден башка маалымат аз. Ал Бишкекте бир университет ачып, чет өлкөлүк студенттерди алып келип окутам деп, акчаларын алып, бирок алдап кеткен үчүн издөөгө алынган. 2018-жылы июлда Кыргызстандан качып бараткан жеринен Манас аэропортунан кармалып камакка алынган болчу. Студенттердин 1000-2000 долларын шыпырып жүргөн майдашылуун кандайча анан кийин камактан бошоп, меценат, ири бизнесмен, курулушчуга айланып кетти. Ал жагы бизге белгисиз. Белгилүүсү Нургалы Асаналиев 27 декабрда дагы президенттин жанынан көрүнгөн. Бул ирет ал чүйдөгү мектеп интернатынын мугалимдерине үй салып бермей болуп, чогуу жер пайын түптөшкөн. Бирок курулуш ошол эле ордунан жылбаганын айтышып, видеого тартышып, Жаңжол айылынын тургундары журналисттерге арызданып жүрүшөт. Уважаемый Садыр Жапарович, после того, как вы заложили капсулу для строительства дома, никаких движений не было. Все так и стоит. Прошло 4 месяца, все стоит. Даже ямы не до конца выкопаны. Кыскасы, Асаналиевке байланыштуу айыптар, шылуундуктардын бул чекеси эле. Маалыматты топтоп, буга дагы кайрылабыз. Андан тышкары жаңы Ак үйдү салчылардын катарында мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулун көрүшкөн. Ал трансулуттук уюшма кылмыш тобун түзүп, контрабанда менен алектенген деп 2018-жылы Казакстанда кармалган. Масштабы этой мафиозной схемы гигантские. На пассажирских участках бандиты обогащались на миллионы, а на грузовых суммы заработка вообще поражают воображение. На грязные деньги строились особняки, покупались шикарные машины. Кто-то даже смог позволить себе конюшню с элитными скакунами. Но лучше всех из задержанных жилось кыргызскому парламентарию Дамирбеку Асылбеку Уулу, который по материалам дела руководил всей контрабандистской структурой, состоящей из таможенников, пограничников, брокеров и просто безработных из Казахстана и Кыргызстана. 10 жылга кесилип, Кыргызстанга экстрадиция болгон. Бирок бизге жакшы белгилүү боорукер кыргыз соту аны эркиндикке чыгарган. Эми Асылбек уулу кандайча Ак үйдү салгандар менен чогуу жүрүп калгандыгы таң калтырабы? Албетте таң калтырат. Мына ушундай тарых таржымалы күмөн жараткан, кылмышка кириптер болгон адамдар 30 жылда болуп көрбөгөн курулушту ишке ашырмакчы. 30 жылда болуп көрбөгөн афера жасабас бекен? Баятан бери бир нече суроого баш катырып атканыңызды түшүнүп турам. Мындай тобокел команда менен чоң иш баштап,
президент Жапаровка не зарыл? Азыркы ак үй жарактан чыкты беле? Деген суроолор. Биринчисине албетте президент өзү жооп берсин. Экинчи суроону талдап көрсөк. Азыркы ак үй 1985 жылы курулган. Калыстык үчүн айта кетели, сырты мрамор болуп зыңгырап турганы менен ичи жупун эле. Ошентсе дагы кулап түшө турган авариялык абалда эмес. Бишкек баштаган бир топ шаарларыбызда жүздөгөн кабат үйлөр бар. Сталинка, Хрущевка деп аталган алардын басымдуусу ак үйдөн бир топ улуу. Баарында киши жакшынакай эле жашап атпайбы? Буларды айтпай ак коелу. Кептин өзөгү элдин баары сөз кылган социалдык объектилерде. Жаңы ак үй салууга каршы болгондор эскирген оорукана, жетишпеген бала бакча, жыртык тешик жолдор, кооптуу мектептер, такталбай жаткан чек аралар деп эсептеп киришти. Чынында мен деп турган өтө зарыл проблемалар мына ушулар. Мисал мектепти алсак. Клооптун иликтөөсүнө Билим берүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, Кыргызстанда мына ушул тапта 200дөн ашуун же ар бир 10-чу мектеп авариялык абалда турат. Алардын дээрлик бардыгы айыл аймактарында. Бул күн сайын 10 миңдеген окуучу жана мугалим өз өмүрүн тобокелге салып билим алууга аргасыз дегенди билдирет. Кокустук болуп кетсе же кырсык болуп кетсе, толук кабарлай албай калышыбыз мүмкүн. Андай учурда биздин жоопкерчилигибизди эжеге кайларга сала албайт. Ата-энелерибиз ишенип жүргөндөн кийин балким өмүрүбүзгө коркунуч келиши мүмкүн. Кышында мисалы от жакканда класстардан из чыгат, контрамаркаларында эскилиги жеткен. Бул Аксынын Өлөң булак айылындагы 55-чи орто мектеп. Здесь такая трещина в школе. Это 55-я школа имени Кадыра Абдрахманова. Здесь вот дети учатся. Не знаем, когда это здание обрушится. Ну, вот такая у нас ситуация сегодня. Вот это с другой стороны. Это здание построено очень давно. Уже вот 4 пальчика почти. Приоритеттерди таганыктоо үчүн зарылчылыктарды салыштыра кетейин. Мектеп салуунун зарылчылыгы авариялык мектептер адам өмүрүнө коркунуч келтирет. Жалгыз жана башкы жүйөсү мына ушул. Ал эми президенттин пресс-секретарынын айтымында экинчи ак үй салуунун зарылчылыгы чет элдик делегацияларга уят болбоо, конокторду суктандыруу. Жыртык тешик жолдорду, мектептерди аларга көрсөтпөйт эмеспизби? Браво. Биз ураанды өзгөртүп эле коелу. Чиновниктер биздин келечегибиз. Келечек демекчи, эң жакынкы келечекте эң чоң проблемага айланчу бир маселе турат. Аны көп эле салбаганы менен журналисттерге кайрылгандардын санынан улам байкасак болот. Кыргызстандыктардын бирден бир чоң проблемасы үйгө жетүү. Миграцияга агылгандардын дээрлик бардыгынын башкы максаты ушул. Ошол максатты көздөп, тытынып, үй бетин, бала чака жүзүн көрбөй, күндөп, түндөп, жылдап акча чогултушат. Бирок алардын тыйындап топтогон каражатын курулуш мафиясы 5 мүнөттө алдап алып коюп атат. Кооперативдер жайнап кетти. Кезекке туруп акчасынын бардыгын берип салгандар эми кимге кайрылып атышат? Албетте журналисттерге. Үлүштүк курулушка кирип алып, үй бүткөндө бир батирде 2ден кожоюн пайда болуп калган учур, же үй такыр бүтпөй, зарыктырып күттүргөн учур жүздөп саналат. Жаңы турак жайдын квадрат метри өтө кымбат болгондуктан үйгө жетпей карып кеткендер канча. 16 гектардык жерге социалдык турак жай куруп, чыгымын актагыдай, бирок арзан сатса неге болбосун? 30 жылда болбогон иш мына ушунда болмок эле го. Айтмакчы, биз баасы асман тепкен үй сатып, бирок бүтүрбөй качкан, коррупционерлерге коюн колтук алышкан курулуш мафиясынын жүзүн дагы жакында бирден ачып баштайбыз. Ошон үчүн бул каналга жазылып, күтүңүз, бизди колдоп туруңуз. Түпсүз туңгуюктай болуп, доллардан башканы авторитет көрбөгөн курулуш мафиясы ак үй куруп берем деп президенттин дагы башын айландырып кеткен жокпу деп күмөн санап турам. Жок, эгер андай эмес, демилге президенттин өзүнүкү болсо, анда бул Садыр Жапаров үчүн
Атамбаевдин Батукаевинде маселе болуп калбайбы? Бал ширин сөздү баса айтып, президенттерди жолдон адаштырган. Мен программанын башында айткан икрамдар, райымдар, алмамбеттер азыр кайда? Алардын шефтери кайда азыр? Менин аты жөнүм Али Токтокунов. Мына ушул каналга жазылыңыз, орток пикириңизди таштаңыз, видеону бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Саламатта калыңыз.